Саламатсыздарбы? Бүгүнкү кайрылуумда Кубанычбек Жумалиев тууралуу болот. Мен мына каржы полицияга керектүү маалыматтарды топтодум эле. Ошону сиздер менен бөлүшүп кетким келет. Кубанычбек Жумалиевдин мыйзамсыз байыгы боюнча биз демилгени көтөрүп, азыр көптөн бери ошол маалыматтарды чогултуп атабыз. Көп жактан айтылып атат. Бирок бүгүнкү менин кайрылуум, менин билдирүүм чет өлкөдөн келип атат бул маалыматтар. Ошону сиздерге бөлүшүп кетким келип атат. Эмне дегенде чет өлкөдө билесиздер, көптөгөн офшорлор бар. Биздин чоңдордун, чиновниктердин жанагы мыйзамсыз акча мамлекеттин акчасын чыгарып кеткен боюнча көптөгөн маалыматтар негизи бар. Бирок ошонун бирөөсү мына Жумалиевге таандык офшордук компаниялар тууралуу айтып кетким келип атат. Мына өзүңүздөр билесиздер, Министерство юстициянын катталган Манас Коул ОСО бар экен. Бул компания Кубанычбек Жумалиевдин өзүнө тиешелүү 2011 жылдан баштап иштеп жүрөт. Анан бул компания инвестирование в коммерческих рентабельные месторождения минеральных ресурсов деп турат. Бунун учредители болуп, частная компания Lighthouse Investment Limited деген компания бизге кызыктырып атат. Эмне дегенде, бул компанияга таандык, бунун артында Улуу Британияда Корнволл деген провинциясында монга таандык офшорный компания бар экен бунун артында. Ошондо бизде мондай суроо жаралып атат. Кубанычбек Жумалиев бир нече компаниялар бул жактан ачкан аз келгенсип, өзүнүн кызматты абалын колдонуп, сыртка дагы акчаларды ташып атат деген бир шектүү маалыматтар келип атат бизге, сырттан келип атат. Анан мына каржы полицияга айтат элек, сиздер расмий кайрылуу менен, иликтөө менен ошол Улуу Британияга кайрылсаңыздар, сиздерге келген жооптор сапаттуу дагы, жеткиликтүү дагы болот эле. Эмне дегенде, Манас Коул компаниясы, Lighthouse Investment компаниясы менен 2016 жылы Англияда каттоодон өткөрүшүп, азыркы учурда бул компанияда балансында 354 000 фунт стерлинг Англиянын акчасы бар экен. Азыркы тапта иштеп турган компания. 2020 жылкы маалыматты күтүп атабыз. Ушул компания аркылуу балким көптөгөн акчалар отмывание болуп атат. Биз ошондой күмөн жаралып атат да. Эмне дегенде, Кубанычбек Жумалиев билесиздер, өтө көп компаниянын ээси, 50дөй компания ээлик кылат. Бирок ошол компаниянын артында дагы офшорлор да чыгып атат. Эми ошол бул жактагы катталган компаниялардын дагы бир бетин ачып кеткенге сиздерге көргөзөйүн дедим эле. Мына тез төлөм жоопкерчилиги чектелген ОСО бар экен. Бул ОСО дагы Жумалиев Кубанычбек Мырзабековичке мына юстициядан алынган кагаз. Ошого таандык экен. 2015 жылдан бери иштеп келатат. Негизги жумушу денежное посредничество деп турат. Анын бунун учредители Самохина Елена Петровна, эстеп калыңыздар. Андан сырткары Курманбек деген ОСО бар экен. Бул дагы Кубанычбек Жумалиев Мырзабековичте 2019 жылы депутаттык болуп турган мезгилинде учредители өнөктөшү Жоробаева Нурила Муратовна. Андан сырткары Курманбек Плюс деген дагы бир жоопкерчилиги чектелген компания бар экен. Бул дагы 2019 жылы катталган. Жумалиев Кубанычбекке өзүнө тиешелүү производство цемента деп турат. Руководители Эргешев Урматбек экен. Андан сырткары Первый металлургический комбинат бар экен, ОСО. Бул дагы 2019 жылы катталган. Bundan da кызыктуусу Жумалиев учредитель, анан өнөктөшү Жумагулов Апас. Апас Жумагулов билесиздер. Бул дагы бир чоң атага чыгып жүргөн чиновниктерден, премьер-министр болуп иштеген билесиздер. Достор, эмнени айткым келет? Биз мына демилгени көтөргөндөн кийин биз жарандык активист катары көтөрүп, коомго ушуну бетин ачып берип атабыз. Мыйзамсыз байыган чиновниктердин,
артында турган офшордук компаниялары бар экен. Анан бул маселе биз жарандык активисттер колубуз өзүбүз чектелүү экенбиз. Көпчүлүк жерде маалымат ала албайт экенбиз, бирок мындай жардам берип атышат. Анан айтат элем, мына каржы полицияга, УКМКга, ГКМБга ушундай маалыматтарды сиздер расмий талаптар менен алсаңыздар болот. Ушул мыйзамсыз байы боюнча иш ачылды Кубанычбек Жумалиев. Ушуну аягына чейин чыгарып, офшордук компаниянын артынан, бул Кубанычбек Жумалиевдин артынан эле көптөгөн чиновниктердин да бети ачылат. Ошолордун бирөөсү, мына азыр сиздерге көргөзүп кетем. Дагы бирөөсү Кубанычбек Жумалиевдин партиялашы, табакташы, мындайча айтканда кесиптеши Акылбек Жапаров тууралуу болот. Бул киши билесиздер, өзү экономист, финансист болгондуктан аябай сложный системаны куруптур. Многоуровневый, многоходовка деп коет экен. Мына мен азыр далилдер менен, факттар менен көргөзүп берейин. Дамас Фарм жоопкерчилиги чектелген ОСО билесиздер. Баарына белгилүү, бул фармацевтика менен, товарлар менен сатуу менен иштешет. Бул кимге катталган? Жапарова Анара Барктабасовна, Акылбек Жапаровдун жубайы. Андан сырткары бул жерде учредитель ОСО Глобалика Холдингс деп турат. Эстеп калыңыздар. Глобалика Холдингс жоопкерчилиги чектелген ОСО 2009 жылдан бери Абыкеев Уланбек Сарпаевич деп бир чырдуу окуя болгон 2012 жылы. Ушул компания боюнча иш козголгон. Ушулар боюнча иликтөө жүргөн, бирок аягы ошол менен бүттү. Аягына чыккан жок десек болот. Бул компания Жапарова Анара менен учредитель болуп келип эле, анан кийин дагы бир маалымат чыгып атат. 2009 жылы Мальтада Globalica Holdings Limited деп офшорный компания ачылып атат. Ушул жерде көңүл буруңуздар. Анан бул жерде мына LinkedIn деген сайттын маалыматына карап таянсак, генеральный менеджер болуп ошол Globalica Holdings Co деген компаниянын менеджери болуп Максат Акылбекович, Акылбек Жапаровдун уулу ошол жерде иштеп атат. Анан айта кетсем достор, бул компаниялар, офшордук компаниялар эмне себептен ачылган, бунун артында эмне турат, кандай максатта ачылган, отмывание болуп атабы, канча акча каражат болуп Кыргызстандан чыгып кетип атат, кайра кирип атабы, ушул боюнча бизде маалымат жок достор. Ошого мен дагы бир жолу кайрылат элем каржы полициясына, УКМКга, генеральный прокуратурага ушуну терең көңүл буруп, мыйзамсыз баю боюнча ишти аракет иликтөөлөрүңүздөрдү жүргүзүп, президентке чейин жеткирип, коомчулукка жеткирип, парламентке чыгарсаңыздар, биз аябай мына коомдун ошол күткөнү ушул болуп атат, эңсегени ушул болуп атат. Мына 30 жылдан бери бизди тоноп, менчиктештирип, сатып, Кыргызстандан байлыктарын сыртка ташып аткан чиновниктердин беттерин ачып берсеңиздер аябай жакшы болмок. Эмне дегенде биз мына жарандык активисттер Сыймык Жапыкеев кухнясынан көтөрүлгөн демилге, менин демилгем, башка жарандык активисттердин демилгелери барып эле сиздерге барып, расмий органдарга барып, тиешелүү органдарга барып такалып калып атат. Анан мага көптөгөн суроолор келип атат. Эмне үчүн силер мына Жумалиевке эле асылып калдыңар? Эмне Жумалиевден башка уруу жокпу экен? Жапаровдон башка эч ким жокпу экен деп. Достор, айта кетет элем, азыр бизге жаңы сапаттуу маалыматтар келип атат. Сырттан офшорлор боюнча биз жеке иликтөө жүргүзүп атабыз. Ошого мен пауза алып турам. Мына орозодон кийин буюрса мына эртеңден баштап мына жаңы маалыматтар келсе биз бөлүшүп турабыз. Бирок айтып коеюн, бул маалымат катары эле, бул тастыкталбаган маалымат катары. Биз бөлүшө алабыз. Бунун тастыктап, иликтеп, далилдеп тиешелүү органдарга кайрылыңыздар. Мына көрүүчүлөргө айтайын. Анан кийин айтат элем, бизге дагы бир мындай суроолор көп болуп атат. Жеке мага, Сыймык Жапыкеевке деле. Мен өзү Чоң Казак партиясында турбайм, бирок бул демилгени колдогонум үчүн ушул суроолорго мен жооп бергенге өзүмө милдет алдым. Жооп берип коеюн. Сурап атышат. Эмне үчүн Чоң Казак Райым миллионду айтпайсыңар, Матраимовдерди айтпайсыңар? Эмне ушул алыңар жеткен эле Жумалиев бекен, ушул байкуш чалга эле асылып калдыңар деген суроолор болот. Достор, айтып коеюн. Райым
Матраимов боюнча азаттык толук иликтөө жүргүзүлгөн. Ошол жерде фактты коюп берген. Ошол боюнча тийиштүү органдар иштеген. Керек болсо 2 жолу митингде Ак үйдүн астында чыгып камалсын деп кыйкырган мен, Сыймык Жапыкеев болгон ошолордун арасында. Анан дагы бир бул жерде саясат жүрүп атат. Мен ошону дагы айтып коеюн ачык эле. Журналисттер тарабынан, ошол эле азаттык тарабынан, жеке жарандык активисттер, Facebook колдонуучулар тарабынан бизде ошол президентке эле тукуруп атат да. Эмнеге ошо Майра Айымды айтпайсың, же Абжалиевди айтпайсың, кудасы болот. Абжалиевдин мындай былыктары бар, тигиндей былыктары бар. Эй достор, дагы бир жолу айтып коеюн. Биз мынау толтура 99% чиновниктердин мыйзамсыз байыган фактылары бар. Буну өздөрү деле мойнуна алып келатат. Биз мына мен өзүм алым жеткен Жумалиев, Жапаров тууралуу маалыматтар. Эгер маалыматтар болсо бергиле. Бирок дагы бир жолу айтып коеюн, алардын арасында мен жеке тааныбаган адамдар бар экен. Бирок мен билген адамдарды биз ошолорду иликтеп текшерип атабыз. Мисалы Сарпашев, Чыңгышев, Талгарбеков эмне деген эбегейсиз байлыктарды менчиктештирип алган. Кадимкидей мыйзамсыз байыган. Анан эле мындай жөнөкөй эле бир ошо президенттин кудасы болсо эле Абжалиев уру болуп калбайт, мисалычы. Мен аны билбейм. Мен аны киши, бирок мага ошондой суроолор көп келип атат. Эмне үчүн Райымды айтпайсың, тиякты айтпайсың, кудаларын, бажаларын. Мына кече Абылгазиев тууралуу чыкты. Муну деле биз билбедик. Мына бирок беттер ачылып атат. Эгерде тастыкталган маалымат болсо, эгерде аргументи, факт болсо, албетте колдойбуз. Мен деле ошону айтам. Ошого достор айтат элек, бул иликтөөлөрдүн башталышы офшордук компаниялар аябай көп. Ошол эле Дубайда бар, ошол эле Сейшелде бар. Айтор көп. Ошол жактан азыр маалыматтарды болсо бизге бөлүшүңүздөр, биз чыгарып турабыз. Биз дагы өзүбүздүн булактардан алып турабыз. Анан акыркы айта кетерим, Акылбек Жапаров эмне үчүн чыгып калды? Бул дагы бир чоң чиновник. Теге өкмөткө барам деген өзүнчө амбициясы болуп атат. Бирок биякта бутактары буталып, Лондонго чейин куйругу ошол жактан чыгып атат. Ошого мен буга терең көңүл бурганыңыздарга суранат элем. Бул кишилер биздин тагдырыбызды чечип атат. Мамлекетти каалагандай калчап келаткан чиновниктердин мыйзамсыз байыган, мыйзамсыз ташыган акчаларын биз коомчулук албетте билиши керек. Биз билдиришибиз керек ар бирибиз. Рахмат.